Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Мен Закир Сариев. Россия мамлекетиндеги чет эл жарандарына укуктук жардам берүү мекемесинин жетекчиси болуп эмгектенем. Акыркы мезгилде бизге көптөгөн адамдар телефон чалып, миграция тармагында чыккан жаңы мыйзамга комментарий берип коюуну суранышты. Ошондуктан мен сиздерге азыр жалпак тил менен түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Ар бир чет эл жараны 29 декабрь 2021 жылдан кийин Россияга келсе, биринчи, эгер эмгек мигранттары катары келсе, миграционный картада цель визита работа деп белгилеп кирсе, 30 күндүн ичинде барган жеринен медосмотрдан өтүш керек, жана отпечатки пальцев манжасын жана алаканын изин тапшырыш керек. 30 күндүн ичинде. Ал эми цель визита миграционный картада частный туризм жана башка деп белгилеп 90 күндөн ашып жүрөм десе, алар дагы жогоруда айтылган нерсени жасоого милдеттүү. Россия мыйзамы боюнча. Россия мамлекетинин 128 федералдык мыйзамынын 5-беренесине ылайыктуу ар бир чет эл жараны 6 жаштан 80 жашка чейин медосмотрдан өтүүгө жана отпечатки пальцев тапшырганга милдеттүү. Ушуну эске тутуп коюңуздар. Ушул жерде суроо пайда болот. 29 декабрь 2021 жылга чейин киргендер эмне кылат деген. Алардан азыркы убакытта мыйзам боюнча талап кылынбайт, бирок эртели кеч алардан да талап кылат. Өзгөчө эгер кимде ким мындан кийин да Россияда калып иштейин десе, алар да азыр өтүп коюшу керек. Себеби күн жылыган сайын билесиңер, чет эл жарандары, эмгек мигранттар көп келе башташат, адам көп болот. Ошондуктан очередь болуп кетиши мүмкүн да. Ушул учурдан пайдаланып, мен силерге айтып коер элем. Врачтар айткандай, ар бир адам ооруйт, бирок врач айтканга чейин текшермейинче билбейт да. Кыргызстандан чыкпай туруп, медосмотрдон өтүп алгыла. Себеби эгер Россияга келип ооруңар чыгып калса, Кудай сактасын, Россияга келгенде албетти түрдө ВИЧ-куров анализ тапшырыш керек, флюорография, рентгенден өтүш керек. Жоктон эки нерсени Кыргызстандан өтүп, өзүңөр текшерип алгыла. Себеби эгер Россиядан медосмотр өтпөй калсаңар, Россияда эптеп-септеп сүйлөшүп, акча менен справканы алса болбойт. Анын үстүнө кээ бир региондордо медосмотрду жергиликтүү миграционный кызмат айткан жерде гана өтөт. Мисалы үчүн, Казан шаарында 2 жерде гана өтөт. Гаврилова жана дагы бир көчөдө, башка жерден өтсө болбойт да. Ошондуктан Россияга келгенде, кайсыл жерге келсеңер, ошол жерден жергиликтүү миграция кызматына кайрылып, сурап алгыла. Кай жерде медосмотр өтүш керек. Отпечатки пальцев бул миграция мекемелеринде алынат. Бул жерден проблема болбойт деп ойлойм. Себеби медосмотрду башка жерден өтүп алып, анан миграция кызматы кабыл албай койсо, бекер чыгашы болосуңар. Мен ойлойм баары эле түшүнүктүү. Эгер түшүнбөй калсаңар, биздин сайтка жазсаңар болот, биз жооп берүүгө аракет кылабыз. Эң жакшысы барган жериңерде биздин Кудайга шүгүр, ар бир шаарда диаспора өкүлдөрү бар. Ошолорго кайрылсаңар, сиздерге түшүндүрүп, туура багытты көрсөтүп берет деп ишенем. Баарыңыздарга чоң рахмат.